Коронавируска каршы республикалык чам штабтын бүгүнкү 27 апрелдеги маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул илдеттен 5 адам каза болду. Көз жумган бейтаптардын 3-өө Бишкекте, 2-өө Чүй облусунда ооруканада жаткан. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1589 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 247 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны 94277 адамга жетти. Bir күндө 203 бейтап айыгып чыкты. Азыр ооруканада 1469 адам жатат. Дагы 1817 бейтап үйдөн дарыланууда. Бишкек шаар башкармалыгы жол акыны көтөрүүгө байланыштуу маселени коомдук талкууга коюп жатат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык жол кирени көтөрүүгө байланыштуу 3 вариант иштелип чыккан. Биринчи вариант азыркы бааны калтыруу. Экинчиси автобус, троллейбус баштаган муниципалдык транспортто жүрүүнүн наркын 11 сом, маршруттук унаалардын акысын 15 сомго көтөрүү. Үчүнчү вариант автобуста 15 сом, троллейбуста 11 сом, маршруттук унааларга 19 сом төлөп жүрүүнү сунушталууда. Жол кире акысы акыркы жолу 2012 жылдын 1 майында көтөрүлгөн. 2021 жылдын январь айында Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары тарифти көтөрүү талабы менен акцияга чыккан. Алар талап аткарылбаса иш таштай тургандыктарын билдиришкен. Өкмөткө сунуш киргизүүнү айттым. Кумаркана өлкөнүн бардык жагында, ошол эле Бишкекте, облус борборундагы шаарларда ачылсын деп жатам. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров 26 апрелде Пирамида телеканалында маек куруп, акыркы учурда коомдо кызуу талкууланган айрым маселелер боюнча суроолорго жооп берип жатып билдирди. Маек учурунда ал жогорку кеңештин депутаттары кабыл алган Ысык көлдөгү кумарканаларды ачуу боюнча мыйзамды колдой тургандыгын билдирген. Казинолор 2015 жылга чейин иштеп келген. Кыргызстандын ар бир жараны кирип ойной алчу. Жаш балдар барып күнү-түн ойногон учурлар болгон. Айрым депутаттар ошону шылтоо кылып, казинолордун ээлерин коркутуп үркүтүп келген. Бизге отметка кылгыла баланча миллион доллар алып келгиле дешкен. Бирок кумаркана ээлери мамлекетке салык төлөп жаткандыгын айтышып макул болбогондо, бир сап мыйзам менен иштөөсүн тыйып салышкан. Мен азыр Кыргызстандын жарандары казино эшигин аттабайт деп мыйзамга киргизгиле деп жатам. Бирок чет өлкөлүктөр үчүн эле ачылат, деди Жапаров. Эске салсак, 22 апрелде Ысык көлдөгү Тамчы аэропортунун аймагында кумарканалардын ачылышына шарт түзгөн мыйзам долбоорун жогорку кеңеште 68 депутат колдоп, 23-ü каршы болгон. Бул маселе коомчулукта катуу талкууга алынган болчу.